Чет булактыктар 6 жылдан бери электр энергиясына жарыбайт. Анткени жергиликтүү бийлик трансформаторго чейин чубалгыларды тартып келгени менен турак жайларга жеткен эмес. Анын айынан кыш мезгили жакындаган сайын электр кубаттуулугу төмөндөйт. Свет бизде азыр өтө слабый, жана токтор мындай жерге түшүп турат. Үй вообще жылыбай атат. Балдар үшүп атат, жаш балдар бар. Анан биз дагы паста мамлекеттин ичинде иштейт. Бардык неме жолдошторубуз. Бардык кийим кече үтүктөш керек, даярдаш керек. Бардыгы кыйынчылыкты жаратып атат. Өтө эле кыйынчылык. Бул кыйынчылыктарга тургундар өздөрү да себептүү. Анткени өз алдынча талапка жооп бербеген мамыларды жана чубалгыларды тартып алышкан. Антпесе такыр эле электр жарыгысыз калышмак. Маселени чечүүгө жергиликтүү бийлик аракет көрбөй жатат дешет. 15-жылдан бери шетте жашайбыз. Жашаган рейске кайрылсак, эми убактынча трансформаторду берди, алып келди, коюп берди, ушинтип тартып алдык да. Тартып алганыбыздан кийин мына сымдар бир катар кайтып оңдоттук. Зымдарды өзүңөр көрүп атасыңар. Вообще эле ачылып дагы кеткен. Жаш балдар буга баягы асылаттар мынтип колдору менен кармапчы. Ушуну өйдө тартыш керек. Жакшы сабаларды коюш керек. 2012-жылы Тамаргага жер бөлүнүп, тургундарды жайгаштырган шаар бийлиги электр маселесин чечүүгө келгенде бюджети тартыш болуп атыптыр. Бул жылы жалпысынан 50гө жетпеген мамыча берилген. Бир эле учурда көйгөйдү чечип коюу мүмкүн эмес. Миңдей мамыча керек, анан зым дагы эле көп керек да. Эми ону биз шаардык бюджеттен карап бере албайбыз. Кийинки жылга мына депутаттар дагы карап берсе, дагы 100 карап бере, 200 карап бере, ошону кварталдарга карап бөлөбүз да. Анын ресторанынан дагы берип атат, эми аларды дагы аз санда болуп атат. Ушинтип эми баары келип акча маселенин таңкыстыгына такалып атат. Жогорудагы маселелерге байланыштуу 6 жылдан бери 800 кожолуктун 100гө жетпегени гана турак жай салып көчүп келишкен. Бул тургундар жылдагыдай эле кыштын ызгардуу суугунда электр энергиясына толук кандуу камсыз болбогон район жана шаардагы 4000ден ашуун кожолуктун катарын толукташат. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.